Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгүн биз Кур'ан-ы Каримди жаттоонун жеңил жолун айтып өтөбүз. Эң биринчиси, Кур'ан-ы Каримди жаттоодон мурда жаттоого ылайыктуу убакытты табуу керек. Алымдар айтышат, Кур'ан-ы Каримди жаттоого эң ылайыктуу убакыт бул багымдатка чейин же багымдаттан кийинки убакыт. Себеби эртең менен адамдын мээси бош болот, адамдын мээси эс алып уйкудан жаңы турган болот жана адамдын мээси сергек болот дейт. Андан кийин биз Кур'ан-ы Карим жаттоодо бардык дене мүчөбүздү иштетүүбүз зарыл. Көз Кур'ан-ы Каримди караш керек, ал эми тил Кур'ан-ы Каримди окуш керек, ой менен жаттап аткан нерсебизди Кур'ан-ы Карим аяттарына жакшылап көңүл бурушубуз керек жана төртүнчүсү, адам кулагы менен ушул айтылган аяттарды жакшылап угуш керек. Качан сиз мына ушул 4 мүчөнү жаттоого иштетсеңиз, анда Кур'ан-ы Каримди жаттоо албетте жеңил болот. Эгерде 5-чиси кылып кол менен дагы жаттагандан кийин жаттаган нерсеңизди жазсаңыз, анда бул ташка тамга баскандай болуп, ал мээде өтө бекем сакталып калат. Экинчиси, жаттоодон мурда кайсы аятты жаттасаңыз, ушул аятка жакшылап көз салуу керек. Беттин кайсы жагында, оң тарабындабы же сол тарабындабы, жана беттин кайсыл жеринде турат, орто жагындабы же башындабы же аяк жагындабы, адамдын мээси Аллах Тааланын өкүмү менен бул фотоаппарат сыяктуу кайсыл жерде турган болсо аят, ошол жерге чейин адам жаттай алат. Аны үчүн жакшылап көңүл бурушубуз керек. Ал эми үчүнчү нерсе, жаттай турган аятты окуудан мурда жакшылап бир дем алып алып, андан кийин аятты башынан баштап аягына чейин жакшы бир үн менен, кооз бир үн менен окусак, анда бул мээге кирүүсү жеңил болот. Себеби мисалы музыка айткан адамга өзүбүздү окшотуп айткан себептен жанагы музыканы жатташ бизге жеңил. Эмне үчүн Кур'анды жаттоо кыйын? Себеби биз Кур'ан-ы Каримди окуганда өзүбүздүн кыраатыбыз менен, өзүбүздүн үнү менен окугандыктан анын кириши дагы ошончолук кыйын. Ошон үчүн аятты окугандан мурда кайсы бир карынын, дүйнөлүк карылардын бирөөсүн жакшылап угуп, кооз кыраатын угуп, андан кийин ошол кыраатка өзүбүздүн үнүбүздү окшоштуруп окусак, анда ушул аят жаттоо абдан жеңил болот. Жана көпкө чейин ал мээде сакталып калат. Ал эми төртүнчүсү, жаттап бүткөндөн соң аны кээде карап, ал эми кээде карабастан кайталоо керек. Себеби адам качан карабастан кайталаганда жанагы аяттардын орду дагы мээңизде сакталып турат. Кайсы жерде турат, кайсы беттин кайсы тарабында турат, кайсыл ордунда турат. Ошентип адам карап дагы, карабай окуу менен дагы жаттаган нерсесин бышыттай алат. Ал эми акыркысы, жаттап бүткөндөн кийин кийинки аятка өтөбүз. Экинчи аят жаттап бүткөндөн кийин эми кайрадан биринчи аят менен экинчи аятты бири-бирине кошуп кайталап алган бул жакшы. Экинчи аят жаттап бүткөндөн кийин үчүнчү аятты, андан кийин 3 аятты кайталайбыз. Ушинтип кайсы бир аяттар жаттап бүткөндөн кийин бардык мурда жаттаган аяттарды дагы кошуп кайталаган бул эң жакшы. Мисалы күнүмдүк сабагыңыз 1 бет болсо, анда 1 бетти акыркы аят жаттап бүткөндө сиздин бардык ага чейинки аяттар сиздин мээңизде бекем сакталып калган болот. Аллах Таала баарыбызга Кур'ан-ы Карим жаттоого, ага амал кылууга жардам берсин.